Мынакей бүгүн эне жана бала улуттук борборунда чоң майрам. Себеби ушул Асаба кайрымдуулук фондуна кайрылып, март айында кайрылганбыз. 6 айдын ичинде ушул жердеги ремонт кылып берип, полностью ичиндеги керектүү заманбап оборудование берди. Бул гемодиализде мынакей биз мамлекеттик гемодиализдин центр ачып атабыз. 7 аппаратыбыз бар. И эндокринолог отделениясында керектүү оборудованиялар бар болду. Нефрологияда. Билесиздер, нефрологияда мурун эски зданияда бир палатада 5-тен 8-ге чейин оорулар жатчы. А бул жерде болсо 2-ден ошондой эле санузелдери бар, бүт бардык шарттар менен отделение ачылды. Бүгүнкү күндө жаңы имарат ачылып атат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бир бөлүгү 95-жылы түптөлгөн негизи, бирок ошондон бери мындай ремонт иштери, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Кезеги менен менчик колго өтүп, анан кийин сот аркылуу кайта кайтып, мына бүгүнкү күндө ошол Асафа борбору коомдук бирикмесинин жардамы менен 2500 чарчы метр жерде толук оңдоп иштери жүргүзүлүп, 4 бөлүмдү жайгаштырдык. Бул нефрология, бөйрөк оорулары, без оорулары, эндокринология, реанимация жана гемодиализ бөлүмдөрү. Андан сырткары 3-чү кабатта бизде илимий усулдук мындай уюштуруу иштерин башкарган бизде адистер отурат. Анан чындыгында ушул мен атаган бардык багыттар өтө актуалдуу педиатрия балдар курактагы биздин пациенттер үчүн. Себеп дегенде эндокринологдор өтө сейрек Кыргызстан боюнча, нефролог, балдардын нефрологдору дагы өтө сейрек кездешет. Ошол байланыштуу республиканын бардык аймактарынан бизге келип, бейтаптарыбыз дарыланып, ушул жерден мындай ден соолуктарын түзөп кетишет да. Анан гемодиализ бөлүмүндө мисалы 1000 сеанс жасалчу бир жылына. Азыр эми 7 жаңы аппарат коюлду. Значит, 4 Асафа фонд тараптан коюлду, 3 суу тазалоочу системасы менен президенттик фонддон бөлүнгөн акча каражатына бүттү. Андан эндокринология бөлүмүндө жылына 800дөн 1000ге чейин бала жатып чыгат. Кан оорусун билесиздер, биринчи түрү менен ушу негизинен балдар жабыркашат. Ал дагы мындай олуттуу оору, ошондуктан алардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүп, алардын ата-энесин өздөрүн окутуп, ошондуктан маанилүү ушундай бөлүмдөрдү жаңы имаратка көчүрдүк. Бул жерде бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ар биринде, ар бир палатадан 2ден гана керебет коюлган. Анын тазалык каналары бар, окутуу каналары бар. Анан буюрса ушул жерде биздин бейтаптар сапаттуу, керектүү деген дарылануу ошо процесстерден өтөт деген үмүттөбүз чоң.